Электр энергиясы боюнча токтолсом, бүгүнкү күндө Баш прокуратура тарабынан 4 иш коррупция менен козголду. Бул Ош электро, Жалал Абад электро, Чыгыш электро жана Түндүк электр ишканалары боюнча бүгүнкү күндө 5000ден ашык адам суралды. 5000ден ашык. Бир дагы район таза эмес экен. Сиз эң туура айттыңыз. Жок объектилерге миллиондоп сомдор жазган. Кээ бир үй чакан эле абоненттерге дагы миллиондоп карыз деп жазышкан. Жана списание кылыш үчүн. Мындай фактылар, bundan башка дагы буларды окубай да коеюн толук. Фактылар негизинде иш козгоп, бүгүн тергөөсү өтүп, президентке биз маалыматты бердик. Дагы 2 айга тергөөсүн узарттык, анткени ушунчалык иштин көлөмү чоң болууда. Жанагы списание кылганда көрсөтүлгөн абоненттердин баарын сурап беттешиш керек да. Антсен кылмыш аягына чыкпайт да. Ошондуктан бүгүн биз бир 70%-ын бүтүрүп алдык. Ал жерде көрсөтүлгөн эсептөө палатасынан биздин тергөөдөгү материалдык чыгым айырмасы бар албетте. Биздик боюнча азыраак чыгып атат, бирок негизинен ири суммадагы зыян келтиришкен. Мен сумманы сиздерге айтпай турайын, анткени тергөөдө дагы өзгөрөт. Анан ар кандай түшүнбөстөр жаралбасын да.